Ислам алымдарынын айтуусу боюнча, качан гана ашказан харам нерседен тазаланмайынча, анын жүрөгү харамдан тазаланбайт. Ошондуктан харам же болбосо күмөн санаа нерседен качып, адалга талпынуу ар бирибиздин милдетибиздир. Assalamu alaikum достор, сиздер Жанболат каналын көрүп жатасыздар. Менин атым Сыраш Нусов. Биз видеороликти баштадык. Достор, бүгүнкү видеодо баардыгы сүйүп жеп жүргөн мунул ММДенс жана ошондой эле ушуга окшогон шириндиктердин курамына кошулуучу E120 же тагыраак аты кармин кислотасы тууралуу маалымат бөлүшөбүз. Негизи эле кармин кислотасы деген эмне? Жана ошондой эле мен чынын айтсам, ушул окшогон ММДенс жана башка түрлөрүн күнүмүк жашоодо эң көп колдонуп, жок дегенде күнүнө бир жолу жеген сүйүктүү азыгыма айландырган элем. Жана ошондой эле мага окшоп көп жеп жүргөн адамдар бул тууралуу маалыматты билген соң мага окшоп муну тезинен жөөнү токтотот деген ишеничтемин. Анда эмесе кармин кислотасы тууралуу маалыматты видеобуздан көрө аласыздар. Кармин деген эмне? Кармин бул тамак-аш кочкул кызыл түстөгү кошулмасы. Кармин кислотасын Перу, Америка жана Канада аралдарында жашаган курт кумурскалардын денелеринен алынат. Тактап айтканда, көбүрөөк колдонулган курттар Дактилопиус кокус курттары. Кармин кислотасын алуу үчүн курттар жаңы тукум бөлүп чыгаргандан соң өздөрү кызыл түскө келет. Ошол учурда анын ички бөлүктөрүнөн ажыратып, кабыгы кургатылып, аммиак кислотасы менен же натрий карбонаты менен обработка болот. Кармин кислотасын иштетүү 90-жылдардан башталган. Бизнесмендердин оюна ушул нерсени тамак-аш түс боёгучтар катары иштетүүнү ойлоп табышкандан бери ишке кирип, жана ошондой эле Россия территориясында колдонууга уруксат берилген. Бирок адал, халалын албаган учурда да кармин кислотасына аллергиясы бар адамдардын катмары көпчүлүктү түзөт. Кармин өзүнүн көп атаандаштарына караганда бир кыйла кымбат турат. Ошентсе да муну өндүрүүнү чоң бизнеске айландырып, атайын багып чоңойтушат. Эми видеобуздун башында козголгон ММДенс темасына кайтып келсек, бул тууралуу дагы кандай маалыматтар бар? Мындан бир канча убакыт алдык дебиттердин бир колдонуучусу ММДенсти белгилөө менен аларга суроо узаткан. ММДенс халалбы? Эми жоопко көңүл буруңуздар. ММДенс халалбы? Салам, бизге кайрылганыңыз үчүн рахмат. Биз бул азыкты даярдоодо ар кандай жандыктарды колдонобуз. Жана товарыбызды халал диетага туура келет деп айта албайбыз. Урматыбыз менен. Видеоролик ана жеткен достор, мындан кийинки 2 же 3 видеобуз дагы ушуга окшогон харам кошулмалар тууралуу болот. Эгерде бул тема сизге кызыктуу болсо, анда видеонун астына подписаться баскычын басып, анжандан чыккан коңгурочону басып койсоңуз, кийинки видеороликтер сиздерге биринчилерден болуп барат. Ал эми видеобуздун улантысын болсо, ошол кармин кислотасы бар азыктардын тизмеге түзөт. Анда эмесе кийинки видеороликтерден көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар, видеого лайк басып, өз оңуңузду комментарийге билдиргенди унутпаңыз. Sipping on my lean.